мен ишенем, эртең 11 апрель күнү дагы биз сиздер менен 45 мандаттын эң көбүн биринчи орунда сиздер менен жеңебиз. Ошондо биз сиздер менен идеологиябызды, сиздер менен улуттардын биримдигин чыңдайбыз. Ошондо биз Ош шаарынын экономикасын өнүктүрөбүз. Ошондо биз сиздер менен шаарыбызды кайрадан курабыз. Ошондо биз сиздер менен шаардык чарбабызды жаңылайбыз. Алдыга койгон пландары өтө чоң. Биз экономикалык секирик жасайбыз Кудай буйрса. Ошондуктан келиңиздер, адашпай эртең номер 8 улуттар биримдигин колдоп беребиз. Birinci April günü bayramdık manay menen barыңыздарды ушул келип, мен ишенем дагы ушул номер 8 улуттар биримдиги элдик партиясына силер добуш бересиңер деп мен ишенем. Суранам дагы. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Биз жаштарга үмүт пайда болду. Ошол үчүн элим үмүтүңүздөр жандандыргыла. 11 апрель күнү активно катышып номер 8 улуттар биримдиги элдик партиясын шайлап бериңиздер. Келечек жаштар үчүн. Ярыктыкка, күнгө, адамгерчиликтин төбөсүнө чыгалычы, бийиктикке чыгарычу партия улуттар биримдиги элдик саясий партиясы. Тандооңуздан адашпаңыздар. Номер 8 есіңіздерде болсын. Номер 8 улуттар биримдиги элдик партиясы. Номер 8-ди тандайбыз. Кечеги биримдикчилер, мына бүгүн эле кээ бир бийликтин атын саткан партиялаштарга же кээ бир партияларга биз айтып коебуз. Чындыгында алар убактылуу жаңылышат. Биз биринчи жаратканга ишенебиз, биз сиздерге ишенебиз, биз сиздерге, элдерге ишенебиз. Келиңиздер, урматтуу шайлоочулар. Биздин чыныгы эл улуу Мырзахматов Мелис, биздин тандоо номеру 8 улуттар биримдигине добуш бериңиздер. Чоң рахмат. Sekiz деген жанатан бери айтышып атат. Бул чексиздиктин белгиси. Сиздерге чексиз саламатчылык, чексиз өмүр, чексиз ийгилик, чексиз оомат, чексиз адамгерчилик, чексиз түшүнүүчүлүк, чексиз кечиримдүүлүктү, ынтымакчылыкты каалап кетемин. Номер 8 улуттар биримдиги элдик партиясын колдойбуз. Мен сиздерге ишенемин, таазим этемин. Кудай буйрса, биздин партиянын алдында биздин лидер Мелисбек Жошбаевич турат. Биз ошол адамдан өзүнүн опытын, өзүнүн кылган чарба көйүн биз ошодон алдынан үлгү кылып, ошону алда коюшон сөздөрүн угуп, ошонун иш аткаргандардын ой максаттарын биз ишке ашкарабыз буйрса. Шаарга келгенде мен шаарда билесиздер, жол жүргөндө мүмкүн жүрүп болбойт эле. Bir жерден bir жака собранияга барып калганда шаарды тоонун басып келгенде болуп барып келет эле бутум ылай болуп. Агайыз келгенден бери шаарыбызды басып, азыр тротуарларда кандай бут кийимдерди кийип, туфли такаларды кийип кала турган заман болгон. Айтып кетерим, ошондой планканы койгондон кийин аркасынан келген адам ойлонот да. Ошонун ким анан жакшыраак кыламын деген. Ошон үчүн биздин өлкөбүзгө Мелис Жошбаевичтей жетекчи келсе, президент болуп, ошондо деле өнүкпөкпүз. Кыйынчылыктардын бардыгын жеңип кетмекпиз. Эл үчүн ушул лидерибиз бар экен, биз коркпойбуз эч кимден ушул күнгө чейин коркпогонбуз, мындан кийин да коркпойбуз. Шаарыбызды, көчөбүздү ар кандай көйгөйүнө биз силерди жаныңарда лидерибиз астында сөз беребиз, бардыгыны кошо чечебиз. 11 күнү тизмедеги 8 номер улуттар биримдиги партиясыны шайлап коюшуңарды чын дилден каалап кетебиз. Артка кеткен жашоону башыбыздан өткөрдүк го. Мен 11 апрелде бир эле Ош шаарындагы мына кеңешке депутаттарды шайлоо эмес, сиздердин биздин келечек тагдырыбызды аныктай турган конституциялык референдумду дагы
колдоого мен чакырып кетет элем. Биздин партия кайсы жерге барбайлы, кайсы жолугушууга барбайлы, бардык жерде ушул силер жасадыңар эле, силер жасап кеткен элеңер, силердин эмгегиңердин үзүрү деген сөздөрдү биз ошону угууга күбө болуп атабыз. Ушул эле жер мына аталар жакшы билсе керек, түнкү көпөлөктөрдүн уюгу болчу, могу жер абдан жаман болчу. Ушул жерде келип Каникей энебиздин эстелиги, Каникей энебиз турган жер ушундай акыбалга жеткенин ичибиз ачышып, ушул жерде бардыгыбыз топтолуп келип туруп проект кылып, Каникей энебиздин эстелигин айланасын ушундай бир гүл бакчага айлантканыбыз көпчүлүк аксакалдардын эсинен кетпесе керек. Эсиңиздердеби, ушул эстеликтин алды фасад жакшы болсун деп ушу үйүңөрдүн терезесинен бери койдуруп бербедик беле? Мындан ошол мезгилде ушул жерге өзүңөр чыгып эс ала албай калбадыңар беле? Мына эми бала чакаңар жакшынакай болуп ойноп, жакшынакай күлүп, мына бир эс ала турган, сүрөткө түшө турган, кечинде бир нары бери баса турган жер болуп калды. Ал эми жолдун ар жагын ала турган болсок, мына ар бир жасалган иш, ар бир жасалган мык жеке душман ашырат экенсин. Мына бүгүн ошол жерде кафенин ээси жан талпаз кылып бизге каршы акча таркатып жүрөт. Ошол жолдун тосуп алып заправка кылган адам бүгүн шайыттөөдө отуруп алып бизге каршы акча таркатылат. Эгер өлүп кетсе, небересине дагы осуят кылып кеткидей Мырза Ахматовго каршы иштегин деп. Мен ошол жерди абат кылам деп, ошол жерди элге кайтарып берем деп, мэрдин шайлоосунда так ошол жерди ээлеп алган эки адам мага каршы добуш бербеди беле? Ошонун айынан 6 жыл мен мамлекеттен сыртта жүрбөдүм беле? Бардыгы оңой олтон болуп калган сыйт. Мына да керек болсун 7 жылдан кийин дагы эстерине келип, мына душмандыгын кылып атышат. Себеби акча көп экен аларда. Акчасын чачып отурат. Авир жок. Мына биздин тизмени карасаңыздар, жалаң жаш балдар. Ушунчалык билимдүү балдар. Баягы спорт залга барып, протеинди ичип, мойнун көзөдөй кылып алгандар жок. Мына ушул жерде эле 7-8 илимдин кандидаты, 1 илимдин доктору турат. Ушул катарда. Жалаң билимдүү жаштар. Чет элден окуп келген жаштар. Эң жаш кандидатыбыз 23 жашта. 24-25 жаштагы кандидаттарыбызды билимдүү жаштарды алып кетип атабыз. Анан эми шаарда оңдойбуз, моундай кылабыз деп бардыгы айтат. Урматтуу туугандар, жерди сатып, нак акчага, чөнтөккө уруп, анан кийин көрүнгөн жерге высотный домдорду салып, кимдир бирөөнү байытуу, бул шаарды өнүктүрүү эмес. Биз кетип атканда 1 миллиард 82 миллион сом менен бюджет тапшырып кеткенбиз. 1 миллиард 282 миллион сом. Бүгүн дагы ошол отметкадан көтөрүлгөн жок. Доллардын эквивалентин менен алганда, ошол биз кетип аткандагы бюджет бүгүн 2 эсе аз. 2 эсе. Шаарды өнүктүрүү, жанагы айткандай ар жерге бийик үйлөрдү куруу эмес. Мына азыр жакшылап илимдин доктору түшүндүрүп айта албай калды. Роза ветров деген понятие бар. Шаар куруунун өзүнүн тартиби бар. Керек болсо ошол шамалдын жолуна бийигирээк өскөн дарак дагы эгилбеш керек. Мына Бишкектеги проблема так ошол проблема. Роза ветровдун жолун тосуп койгон, акчага кызыгып жерлерди сатышкан, натыйжасында шамал ойнобой калган. Мына аксакалдардын тили менен айтканда, мына бүт капкара түтүнгө чулганып жатып калды. Бул эми керек болсо дагы 5-6 жылдан бизде дагы ошондой коркунуч бар. Ошо смог болот деген коркунуч бар. Себеби шаар куруунун өзүнүн эл аралык тартиби, нормалары бар. Шаарды өнүктүрүп коюу бир жерге күлөгүп коюу эмес. Шаарды өнүктүрүү бул жумушчу, кошумча жумушчу орундар менен камсыз кылуу. Мугалимдерге, врачтарга жеңилдиктерди колдоо көрсөтүү, терең экономикалык реформаларды жүргүзүү. Мына ошондо гана шаарды өнүктүрөбүз деп же өнүктүрдүк десек болот.
Урматтуу туугандар, эме мындай абдан бир ыплас, жакшы эмес жака баратабыз. Ушу оюндан от чыгат дейт. Шайлоо жакшы эмес болуп атат. Ушул жерде мугалимдер отурса, ушул жерде дамкомдор отурса, мына мага келип айтып атышат. Ушундай басым болуп атат, ушундай кысым болуп атат деп. Былтыр эле ошол шайлоонун ыплас өткөндөн бийлик алмашып, революция болбоду беле? Жаңы бийлик келбеди беле? Анан кайсы булар бийликти айтып атышат? Булардын бийлиги былтыр октябрда кетпеди беле? Азыр мына мугалимдерди, врачтарды алдап, бийликтин атынанбыз деп, Ташиевдин атынанбыз, Зулушевдин атынанбыз деп, эч кандай алардын тиешеси жок. Эч кандай алардын тиешеси жок. Ошондуктан мугалимдер жана врачтар эч коркпостон, эч кандай үркпөстөн өзүңөрдүн тандооңуздарды жасасаңыздар болот. Мына көрдүк, жешти, ичишти, коомду ушундай бир туңгуюкка алып келишти. Анан ар дайым эле ушулар айткан боло береби? Ушуларды апарып туруп Атамбаевди түрмөгө тыккан ушулар. Жээнбековди апарып туруп ушундай акыбалга алып келген ушулар. Сиз жакшы кылып атасыз, сизди эл колдоп атат деп. Пакта коюп атып. Эми пакта коюп дагы бир экөөнү дуалсыз жүргөн атат. Мына жерде Кокочоров деген бар. Бийлик түбөлүктүү эмес. Эсеп китеп кылчуу күн алыс эмес. Буйруса биз утабыз. Сомнение болбосун. Анан баягы ээрдин үстүндө талтайып тургандар бар да, дуалдын үстүндө. Этият шарт деп, нар жак менен да мамиле кылып, түнү келип менен да сүйлөшүп. Ошондойлорго айтып кое берейин, эртең бир күн убакыт калды, бая дин тишини деп коет. Эртең өткүлө. Алар ойлойт, бу билбей атат депчи. Күндүз ал жакта, түнү менин үйүмдө. Керек болсо эртең интервью берип туруп айтам, абериңерди ачып коем. Ошондуктан бүгүн эрте биз тарапка өтүп алгыла, иншаллах баары бир биз жеңебиз. Жогоруда айткандай экологиялык таза шаар, моундай ар жерге чок-чойтуп курула турган үйлөргө чекит коебуз. Шаар куруунун чыныгы принциптерине ылайык шаарды өнүктүрөбүз, жаңы конуштарды өздөштүрөбүз. Мына кең сайды билесиңер, ташталып кетти. Ага бөлүнгөн акчаны кайра өздөрү жеп алып, иш козгоп кайра жаап коюшту. Ошого окшогондорду көтөрөбүз. Башкача айтканда шаарды жаңы багытта, жаңы нукта көтөрөбүз. Урматтуу туугандар, мен силерге кызмат кылам деп жеке душман ашырдым. Азабын дагы жеке үй бүлө менен тарттым. Ушул эле Чынардын примеринде айттым. Бүгүн дагы азыр ушу саатта душмандык кылып атат. Нарко өзгөткүлө эле шайыт төбөгө акча таркатып атат азыр 1000 сомдон. Ошол жолун тартып алып, ушул жерге парк кылып койгондугум үчүн. Могу жерде туалетин бузуп, чайканасын бузуп койгонум үчүн дагы бирөө акча таркатып отурат мына Ылдык кварталда. Мынаке, сиздерге оңой экен. Да күлүп коет экенсиңер. А бирок элге кызмат кылыш ушундай азап, тозок менен коштолот экен. Керек болсо укум тукумга чейин душман болуп калат экен. Буйруса дагы белди бекем бууп, башты бийик көтөрүп, бир жогорку дух менен шаарыбызга кызмат кылып беребиз. Эми урматтуу туугандар, 11 апрель күнү биринчи барып референдум деген бюллетенди аласыңар. Андан кийин өзүңөрдөн жүрөгүңөрдөн чыккан петичканы коесуңар. Мен ойлойм колдоп бересиздер деп. Анан экинчи бюллетенди аласыңар. Жанагы хамелеондорду эмес, бир түндө атын затын алмаштырган. Бюллетенди, шайлоо бюллетенин алып туруп, номер 8ге да деген, ооба деген петичканы коесуздар.
Buyursa. Bular payla болып тұрады да меніч. Тарттырып атады. Видеоға тартып таштап атышады. Жанағы дуалды мініп тұрғандарға жақшылы ескерттім. Эми силер билип коюңуздар, иншаллах биз жеңебиз. Ишеничтүү жеңебиз болгондо дагы, күмөнү жок жеңебиз. Буйруса 12-си күнү чоң майрам болот. Ал жеңиш силердин жеңишиңер, биздин партиянын жеңиши болот. Рахмат. Бардыңыздарга абдан ийгиликтер, албан ийгиликтер, чың ден соолук, жаркыраган келечек, өнүккөн шаар болсун. Рахмат. Мелис бунагындан кийин кишиң ийгиликтүү болсун, жолуң шыдыр болуп, сизге кас санаган бос болсун, турмушуңда мезусун акча болсун. Амин, бактылуу турмуш. Амин, Аллаху акбар. Бактылуу болобай. Рахмат.